Москвадагы мекенешим, сиз без пересадка, без посредниксиз ыңгайлуу кирди чыктыгылууну каалап, бирок ишеничтүү айдоочу таппай жатсаңыз, сизге Шакен мырзаны сунуштайбыз. Күн сайын метро проспект Мирадан жолго чыгат. Жолго чыгар алдында акысыз кара тизмеңизди текшерип беребиз. Документиңиздин мөөнөтү бүтүп, же жок болсо, өзү жасап алып барып келет. Тезмен экрандын астындагы номерлерге чалып, Шакен мырза менен байланышыңыз жана жолго камыныңыз. УКМК Бостерини көзөмөлдөгөн Макинтошту кармады. Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү, Бостер айылынын смотрящий аталган Макинтош кайманаты бар Майрамбек Мусадаров кармалды. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Ал алдамчылык менен айыпталууда. 2020 жылы Макинтош Чолпон Ата шаарынын ипподромунун жанынан жер тилкесин алып берүүнү уадалап, бир жарандан $5000 жана Ауди үлгүсүндөгү унасын тартып алган. Бирок акырында аталган жер тилкесин Көлбаевка өткөрүп берген. Натыйжада Мусадаров кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ал мурдада оор жана өзгөчө оор кылмыштар үчүн соттолгону белгиленди. Булак Спутник кежи. Адамдар жыгылып, Меккеде катуу борон болду. Сауд Аравиянын Мекке шаарында катуу борон болду. Социалдык тармактарда катуу шамалдан бутунда тура албай жаткандардын видеолору тарады. Мекке шаарында тартылган видеодо адамдардын бороннон жашынууга аракет кылып жатканы көрүнүп турат. Айрымдары катуу борондон улам бутуна тура албай жыгылып жатса, айрымдары жашынууга жетишкен. Ошондой эле шаарда катуу борондон улам унаалар оодарылып, бактар кулаган. Булак Супер кежи. Тажикстан Кытай менен ири келишимдерге кол койду. Пекин менен дүйшөмбүнүн ортосунда $400 миллион жаңы келишимдерге кол коюлганын Тажикстандын улуттук мажлиси билдирди. Анда курулуш, өндүрүш тармагындагы бир канча биргелешкен ишканаларды түзүү тууралуу макулдашуулар бар. Тажик бийлиги электромобилдерди чыгаруучу ишкана түзүүлөрүн да жарыялады. Дүйшөмбү медиасы Тажик-Кытай биргелешкен ишканасы жылына 1500гө чейин электромобилдерди чыгарууну пландап жатканын билдирди. Авесто Групп Тажик компаниясы менен кытайлык Цзинчуан ишканасынын ортосундагы келишимге Дүйшөмбү шаарынын мэри Рустам Эмомоли Кытайга иш сапары менен барганда кол коюлду. Пекин бул келишимдер тууралуу азырынча маалымат тарата элек. Президент Эмомоли Рахмондун уулу баш калаанын жетекчиси Рустам Эмомоли Кытайга 22 августта барды. 2000 жылдан бери Кытай Тажикстан менен кызматташууну жанантып, ондогон компаниялар келген. Батыштык эксперттер муну Пекиндин дүйшөмбүгө таасир этүү аракети экенин эскертип, өзгөчө Кытайга болгон эбегейсиз тышкы карыз тууралуу ишарат кылышкан. Тажик бийлиги кооптонууга негиз жок деп эсептейт. Булак Назар Ньюс кежи. Путин БРИКСте доллардан баш тартуу боюнча кайталамас процесс жүрүп жатат. БРИКСтеги чарбалык байланыштарда доллардан баш тартуу процесси күч алып жатат. Бул туурасында Россиянын президенти Владимир Путин билдирди. Ал мамлекеттер аралык биримдиктин саммитинин алдында өтүп жаткан БРИКС ишкердик форумунун катышуучуларына онлайн кайрылды. Россия лидеринин айтымында өз ара эсептешүүлөрдү жана валюта финансылык көзөмөл боюнча эффективдүү механизмдерди иштеп чыгуу боюнча чаралар көрүлүүдө. Мунун жыйынтыгы көрүнүп жатат. Өткөн жылы БРИКСтин алкагындагы экспорттук импорттук операцияларда доллардын үлүшү азайып, болгону 28,7% түздү, деди Путин. Россиянын президенти мындан сырткары төмөнкүлөрдү айтты. Соңку 10 жылда БРИКС өлкөлөрүнүн өз ара капиталдык салымдары 6 эсе жогорулады. Россиянын БРИКСтеги өнөктөштөрү менен соода жүгүртүүсү 40,5%га көбөйүп, рекордтук $230 миллиард ашты. Россия транспорттук логистикалык агымын чет өлкөлүк ишенимдүү өнөктөштөрүнө, анын ичинде БРИКСтеги мамлекеттерге активдүү түрдө буруп жатат. Флагман долбоорлордун арасында Түндүк деңиз жолу жана жаңы эл аралык түндүк-түштүк транспорттук коридор бар. Россиянын алдындагы бардык милдеттенмелер толугу менен аткарылган учурда гана РФтен келишимине кайтууга даяр болот. Россиянын Украинадан чыккан дандын ордун басууга чамасы жетет. Коммерциялык негизде да муктаж өлкөлөргө кайтарымсыз жардам түрүндө да бере алат. Биринчи кадам катары Африкадагы 6 өлкөгө 25,000-50,000 тоннадан буудай акысыз жеткирип бердик. Өнөктөштөр менен сүйлөшүүлөр жыйынтыкталууда. Булак Назар Ньюс кежи. Израиль аскерлери кайрадан палестиналыктарга кол салды. Израиль аскерлеринин коргосу астындагы еврей отурукташуучуларынын оккупациядагы батыш Шериянын түндүгүндө жайгашкан Бурк айылына карата кол салды.
Анда бир палестиналык октон жарадар болуп, 30 палестиналык газга уланды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалымдалгандай, израилдиктер Наблус Женин жолундагы палестиналыктарга таандык унааларга ташыргытып, Бурук айылындагы палестиналыктардын үйлөрүнө курал менен кол салышты. Израиль күчтөрү газ бомбасы, үн бомбасы жана чыныгы ок колдонду. Израиль аскерлери чыныгы ок менен жасаган куралдуу кол салуусунда бир палестиналык жараланып, 30 палестиналык газдан жабыркады. Бурук айылы мыйзамсыз Хомеш отурукташуу жерине жакын болгондуктан отурукташкандардын кол салуусуна дуушар болууда. Израиль оккупацияланган Батыш Шериада жана Чыгыш Кудства еврей конуштары эл аралык мыйзамдарга ылайык мыйзамсыз деп эсептелет деп айтылат маалыматта. Ошондой эле Палестинанын каршылык көрсөтүү кыймылынын Хамас саясий бюросунун башчысы Измаил Ханя Израилдин палестиналыктарды бутага алуусун күчөткөн сайын чыңалуу жана кагылышуу чөйрөсү кеңейе тургандыгын билдирди. Мындан тышкары Ханя оккупациядагы Батыш Шериада эч кандай саясий жана коопсуздук чечүүчү жолдун жок экенин айтты. Булак Супер Кежи.